Бүгін біз сіз менен ушу шаарлыктардын эң көйгөйлүү маселеси болгон таза аба маселеси, ушу атмосфераны таза кармоо үчүн эмне кылабыз, анын эң негизги булагы болгон жашылдандырууга кандай көңүл бөлүнүп жатат? Ушу тууралуу сүйлөшсөк деп атабыз. Алгач ушу жалпы сиздердин райондун территориясынын жалпы аянты канча, анын калкынын саны канча, ушулар жөнүндө маалымат берсеңиз. Свердлов району 3304 гектар аянтка жайгашкан аянтында. Биздин аянтыбызда дагы көп ошо заводдор бар, цехтер бар, ишканалар бар. Ошондуктан бул жерде да экологиянын бузулушу дагы көңүл буруш дагы ошол аябай орчундуу болуп турат да биздечи. Айтып келсек дагы жаңы конуштар бар. Жаңы конуштардын көмүр менен от жаккан маселеси абдан курч турат. Анткени жаңы конуштарга конок болуп барып калып ошо кышында деле терезесин ачып ошо таза аба кирсе экен деп ачкан күнү дагы ошо жана кычкыл аба келип турат. Былтыртан баштап шаар жашоочулары ошо экология боюнча маселеге абдан чоң көңүл бура башташты. Өзүбүздүн көзүбүз менен көрө баштадык. Шаардын ошо кирдеп турган үстүндө жана туман турган смог деп коебуз. Рак оорусу бүгүнкү күндө 20% көбөйүп кетиптир. Жана кичинекей балдардын арасында телевизордон көрүп атабыз, бул кишиге жардам керек, бул балага жардам керек. Анын операциясы кымбат экен, анан ошол дары дармеги кымбат экен. Ошонун кесепетин баардыгын биз көрүп жатабыз, ошо бүгүнкү экологиянын кесепетинен келип чыккан маселелер да. Мына сиз эми иш сапарлар менен көп эле балким баймабай чет өлкөлөргө чыгып турсаңыз керек. Ошол жактан келгенде абанын айырманы байкайсызбы? Аэропорттон келип түшкөндөй эле көрүнөт. Баарыбыз билебиз, баарыбыз ошо чет мамлекетке чыгып келип атабыз, көрүп атабыз. Эми 1992 жылы Киото шаарында, Японияда протокол кабыл алынган. Ошонун негизинде абанын тазасын ошо контролдой баштады да. Жаңы технологияларды киргизе башташкан 2008 жылдан эле баштап. Ошонун негизинде заводдордун чыккан түтүндөрүн чыпкалайт. Чыпкалардын баасы дагы арзан эмес экен. Биз барып көрүп келгенбиз. Чыпкалардын дагы тести салмаштырып туруш керек экен. Бирок ошого карабастан жана Киото протоколун булар сактап келе жатышат. Былтыр июнь айында Жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Кыргызстан жашыл экономиканын өлкөсү деген. Ошонун алкагында дагы азыр бизде Кыргызстанда иштер башталып келе жатат. Биз көрүп атабыз. Кыскача эле айтып коеюн, бөлөк мамлекеттер салыштырбай эле Ош шаарынан эле келдим өткөндө. Кайра ушу Бишкекке келип конгондо ошону абдан эле сезилип калыптыр. Мурун сезчү эмесмин. Ош тарапка да көп каттап, ошо командировкада жүрчүмүн. Мындай айырма жок болчу. Айырмасы тагыраак айтканда кандай болуптур? Жакшы жагынабы, жаман жагынабы? Жаман жагына. Абанын оордугу да. Бүгүнкү күндө жана экологиясы бузулуп аткан, машинанын көптүгү, жана цехтердин көбөйгөнү, контроль жоктугунун кесепетинен ушундай сезилип турат да абанын оордугучу. Бишкек жылуулук борбору территориалдык жактан сиздерге карап жатпайбы? Шаарлыктар ТЭЦ автоунаалары менен катар эле ТЭЦ дагы шаарды абдан булгайт, түтүнү тыйылбайт деп айтып келе жатат. Ушул маселени биринчи талдап алсак. Январь айында ушу кызматка дайындалгандан кийин өзүмдүн түзүп алган иш пландарымдын арасында бар болчу ошол жерге бир жумушчу сапарлайын депчи. Сураштырып маалымат чогулта баштаганда мага чейин ошо жанагы эл ошо көп суроо бере баштагандан Бишкек шаар кеңешинен дагы ошо комиссия түзүлүп барышыптыр ал жерге. Мындай изилдөө жүргүзүп келишиптир да. Мен деле ишенем бүгүнкү күндө ошо жептеги мурун деле бул ТЭЦ иштечү, илгери делечи. Азыркы күндө деле мына жаңысы дагы, жаңы тарабы дагы курулган экен. Эми алардын деле нормасы бар. Мен ойлобойм бул бир начар шаймандарды алып келип койду депчи. Анткени жана чыгып аткан түтүндөрүнүн нормасын биздин органдар деле текшерип турушат. Ошон үчүн жана жылуулук электр борборуна ушу биздин экологияга аябай начар терс таасир этип атат дегенден мен күмөн санайм да. Дагы бир маселе, мына ушул шаардан өтө алыс эмес жерде Бишкек Таштанды полигону жайгашкан. Сиздердин көп жаңы конуштар ошол полигондон анча алыс эмес жерде жашап жатышпайбы? Жаңы конуштардын тургундары думугуп атканын, ооруларга кабылып атканын мындай сайбедирип айтып келе жатышат да. Сиздер бул жагынан жеке өзүңүз жетекчи катары ошол эле учурда шаар жетекчисине кандайдыр бир сунуш, пикирлер менен кайрылдыңызбы мындай жазуу жүзүндө? Бишкек шаарынын мэриясы
тендер жарыялаптыр. Ошо жанагы таштандыларды кайра иштетүү боюнча завод боюнча да. Мен ойлойм, бул биздин жетекчиликтик шаардын жетекчилигин бул маселеде мындай жөн койбойт. Бул маселени аягына чыгарганга булардын да ошо кудурети дагы күчү дагы жетет да. Жаңы жетекчи болуп келген экенсиз, ошого карабай өткөн жылдын жыйынтыктары сизге белгилүү болсо керек. Өткөн жылы канча көчөт тигилиптир? Ага салыштырмалуу быйыл канча көчөт тигилди сиздердин райондо? Кыйла көп. Анткени бул мындай мыйзам ченемдүү деп ойлойсуз да. Өнүккөн мамлекеттерде ошо ар бир жан башка эсептешет да. Бир жан башына канча жашыл зона болуш керек деген ошондой эсептер бар да. Жалпысынан алганда ошо Бишкекте бүгүнкү күндө бир адамга бир 11 чарчы метр экен да. Ошол эле Арменияны алсак, Армения өзүнүн астына да ошондой максат коюптур, 14-15ке чейин жеткизебиз деп. Ошо 16-жылдары ошондой өзүндөрине максат коюшуптур. Бул биз мисалы Армения менен калкыбыз деле мындай бирдей эле. Биз да астыга ошондой максат коюп атабыз. Президентибиз Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турган кезинде эле башталган иш. Абдан чоң максаттарды коюп, жашылдандыруу боюнча буйруктар болгон, токтомдор болгон өкмөттөн. Ошол боюнча мен дагы көп жерде иштеп келдим, дагы ошо көрүп жатам, жыйынтыгын көрүп жатам. Былтыр тигилген көчөттөрдүн 100% өсүп кетти да. Илгери андай эмес болчу. Илгери ошол тигилгендердин канчадыр 10% деп эсептешчү. 10% деле мындай өлүп калса дагы бул жакшы көрсөткүч болчу да. Бүгүнкү күндө ошо өлүп калган көчөттөрдү ошол замат эле, ошо жазын эле, ошол замат эле алмаштырып туруп, кайра ордуна жаңы көчөт тигип. Илгери деп калдыңыз, кайсы жылдар жөнүндө сөз болуп жатат? 2010-жылга чейин, ошол 12 ушундайда бир ошол жылдарга чейин ошондой болчу. Тигет курайт, анан жок болуп кетет да. Анан тигилчү жерлерди дагы жанагы суу барабы, барбайбы ошондой дагы бир жерлерди тандап туруп эле тигип коюшчу. Эми мамлекет өнүгөт да, акырындык менен көрөт, катачылыктарды көрөт. Анан ошол катачылыктарды эске алып, жылдан жылга ошо жакшы болуп келатат да. Катачылыктарды эске алып деп калдыңыз. Өзүңүз айткандай ошол тиккен көчөттөр өсүп өнүп кетиш үчүн, курап калбасы үчүн сиздер ирригация маселесин кантип чечип жатасыздар? 80-70 жылдары салынган ирригация системалары эскирип, сынып, ошо азыр өзүнүн баягы функциясын аткарбай жатат да. Ошого карабастан азыр көздү сүйүндүрүп, биздин көп көчөлөрдүн баарын тең ошо жанагы лоток деп коет. Ошо лотоктордун B2, B3 стандартындагы лотоктор көп коюлуп келатат. Ошо жакынкы 1-2 жылдын ичинде кыйла эле жакшы болуп калат деп мен ошо үмүттөнөм да. Абдан көңүл бөлө турган, ошол райондун балким өпкөсү деп да салыштырмалуу айтсак болот го. Карагачинская роща деп атайын карабактардын бир чоң чери бар. Ошол жерде мурун буга чейин дагы курулуштар жүрүп кетти, кыйылып кетти, каралбай калды деп келди эле. Эми ошо Кара Жыгач рощасы деп айтып коебуз. Кичинекей кезден бери ошо мен ошо шаарда чоңойгом, биз көп барчубуз. Анан бүгүнкү күндөгүдөй инфраструктурасы жакшы эмес болчу да. Ал жер мындай айтсак жапай өскөн, ушундай бир каралбай калган жер болчу. Бирок ошого карабастан шаардыктар барып эс алып ошол жерге сууга түшүп, ошо оюн зооктор өткөрүшчү да илгери Советтер Союзу убагында. Ал жерге былтыр жакшы ушу тендер өткөрүшүп, жолдорун салышып, Wi-Fi коюп, интернет жарыктандыруу жакшынакай кылып коюшуптур да. Анан көйгөйлөрүн дагы айтып коюш керек. 2007-2008 жылдары ушул райондук жетекчилери мыйзамсыз токтомдор чыгарып коюшуптур. Кандай токтомдор? Жер бөлүү боюнча. Үй салып, ошол жерге мыйзамсыз үй салганга шарт түзүп берип коюптур. Демек, бактарды кыйып курулуш жүргүзүүгө жол ачылган. Туура. Жөнөкөй карапайым элди мен күнөөлөгөндөн алысмын. Алар анткени мыйзамды да билбей калышы мүмкүн ал кезде. Сатам десе эле, жер берип атат десе эле, багыштар өздөрүнүн документтерди даярдап, ошол жерден жерлерди алып алышыптыр. Мунун баары мыйзамсыз болуп калгандан кийин ошо мамлекет тарабынан иштеп кайра
30 жер тилкесин кайра мамлекеттин карамагына тартып келишти. Бактардын кыйылып кеткен жерлерди да көрдүм. Эми көрсөң жүрөгүң ооруйт. Азыр так ошо цифраларды айта албайм. Бирок ошо жана статистика боюнча караганда ошо 30 жер тилкеси деп жүрөт да. Эми бер жагынан эле айтканда эсептегенде эми 5 соткадан болсо деле уже 150 соткадай жер тартылыптыр да. Бактар кыйылып кетти да бирок ал жерден, Бактар кыйылып кетти тилекке каршы. Бирок ага карабастан ошо кызыктырып ошол жерге акцияларды уюштуруп бактар тиктирип атабыз. тигүү цехтеринин калдыктарын, синтетикалык чүпөрөк сапарактын баарын жаккан мончолор же болбосо керек болсо башка да бир мекемелер аныкталып жатканы мындай жашыруун деле эмес да. Ушундай шартта сиздер кандай иштер жүргүздүңүздөр? Ким бирөөнү тыя алдыңыздарбы? Акты түзүлүп, айыппулдар салындыбы? Ушул жөнүндө маалымат берсеңиз. Ушул көйгөй абдан жүрөктү оорутат да. Мен мындан тышкарыда айтып коет элем, жанагы баарыбыз унаа менен жүрөбүз көчөлөрдөн. Газ түтүндөр машинелердин чыкканынан көргөндө тим эле жүрөгүм ооруйт. Аябай коюу кара түтүндөр чыгып атат. Ошонун көзөмөлү дагы жок да. Кездемелердин ошол калдыктары же болбосо дөңгөлөктөрдүн жана резиналарын өрттөп аткан бул абдан мен кандай сөз табарымды билбейм. Ошо бул мыкаачылык да. 20-сессия өткөн, Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы өткөн. Ошонун протокол негизинде комиссиялар бекитилген, комиссиянын курамы. Комиссияга ал жерден жана Госэкотехинспекция, санэпидемстанция деген службалар бар. РОУДлардан да кирген, кирип рейд жүргүзүшкөн. Ошо былтыр 6 рейд болду. Ошол буйруктун негизинде 6 рейд болуп, ыкчам рейдтердин негизинде күтүүсүз рейдтин негизинде 15 протокол түзүлдү. Мына атайын комиссия түзүлүп, рейд жүрүптүр, бирок ал эми такай эле же күнүгө жүрө берген жок да. Ушундай шартта ошол комиссиянын иши мындай майнаптуу болуш үчүн кандай механизмдерди ойлоп чыктыңыздар? Маселен, менин бир кошунам өрттөп атат. Мен аны кантип билдире алам? Сүрөтпү, видеобу, бир мындай WhatsApp группабы же интернет баракчабы сиздер ушундай түздүңүздөрбү? Эми мурун жергиликтүү бийлик аларга түздөн түз ыкчам чара колдоно албай жүрсө, бүгүнкү күндө ошо комиссия чыгып эле ордунан барып протокол түзүп туруп айып пулду айыптоого мүмкүнчүлүк ошондой шарт түзүлүп берди да. Сиз айтып аткан кандай ошо кантип таап чыгабыз ошондой точкаларды, ошондой жерлерди, бул эми белгилүү эле. Бул ар бир үйдө эмес да. Мончолордун саны бизде бар. Жана кийим тигүүчү цехтердин бизде саны бар, адрестери бар, биз баардыгын билебиз. Бизде 7 WhatsApp группа бар. Мындай конкреттүү ошо экология боюнча дагы түзүп койгонго мен да азыр ойлоп жатам, ошо кесттер жана келгенде биз ошо түзүп коелу. Дагы бир орчундуу маселе жаңы конуштарды газдаштыруу. Жаңы конуш эмес, балким ошо көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдарында деле газ жок экени белгилүү да. Газ кошол десек кымбат экенин айтып жатышат. 12-жылы мен өзүмдүн үйүмө газ киргизгем. Ошол кезде ар бир үйдөн ошо газ киргизем деген үйдөн проекти менен жана магистральный трубада го түтүк. Ошонусуна биз 16 000 сомдон төлөгөнбүз. Кошуналарыбыз менен сүйлөшүп чечтик, кредит алалы деп. Кредит алып 3-4 айдан кийин келишти, бүттү, азыр курулуп баштайт. Анан курулгандан кийин ошол магистралдан үйүңөргө чейин дагы төлөшүңөр керек дейт. Анан көп элдин баары нааразы болот. Нааразы болгондо да айла жок, газ керек экен. Тыйныбызды чогултуп, менин үйүмө чейин бир 20 метрби, 30 метрдей болчу. Ошого 38 000 сом төлөдүм. 16 000 үстүнө дагы 38 000 болду да. Бүгүнкү күндө мен көрүп жатам, ошо жанагы проектисин, магистралин ошо куруп аткан компания өзүнө алат экен. Бул кандай сонун нерсе. Андан тышкары жанагы түтүктөрүн магистралдан үйүнө чейин жеткизип коюш, бул 10 метр болсо 4 000 сомго эле, же болбосо 5 000 сомго эле кенен кошулуп аткансың да. Ошо салыштырмалуу ыкмасы менен эле айтыш керек, ушундай болгон депчи. Сурап көргүлө, ишенбесеңер, мынакей. 2012-жылы булар канча төлөдү эле деп. Справка, квитанцияларыбыздын баары тең бар бүгүнкү күндө.